Эфирде жаңылыктар, студияда Нуркамал Турсунбекова, саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү тууралуу токтом кабыл алды. Документте өкмөткө, мамлекеттик органдар менен мекемелерге шайлоонун таза, тынч өтүшүн камсыз кылуу боюнча тапшырмалар жазылган. Конституцияга ылайык парламент шайлоону 4 ай калганда дайындаш керек. Эртеңден тарта кандидаттарды расмий түрдө көрсөтүү башталып, 2 августка чейин созулат. Талапкерлерди каттоо 10 сентябрда аяктайт. Жаңы мыйзамга ылайык кандидаттар үчүн шайлоо күрөсү 1 миллион сомду түзөт. Президенттикке кимдер аттаналат жана таңдоо критерийлери кандай, кененирээк Акмарал Сабатар айтып берет. Президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү тууралуу парламенттин токтому бүгүн кабыл алынар замат Боршайкомдо шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча иш-аракеттер старт алды. Эртеңден тарта чыгымдар эсептелип, сметалар түзүлө баштайт дешет комиссия өкүлдөрү. Ошондой эле расмий түрдө талапкерлерди жылдырууда башталып, ал 1 августка чейин уланат. Бул арада ажолукка кимдер аттаналат деген суроолор жаралууда. Кандидаттын жашы 35-тен 70-ке чейин болуп, Кыргызстандын жараны болууга тийиш. Мындан тышкары талапкер 30 000 кол топтоп, мамлекеттик тилди ортодон жогору билгени тууралуу атайын сертификат алып, жана 1 миллион сом күрөөгө коюуга тийиш. Жалпы жонунан 15 жылдан кем эмес жашаган болуш керек да. Ал акыркы 15 жыл, же болбосо ортодогу 15 жыл деген талап жок. Ошол жалпысынан 15 жылдан кем эмес мөөнөттө Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган граждандар. Акыркы күн каттоонудан баш тартуу жөнүндө акыркы күнү чечим кабыл алган болсок, сот органдары 3 күндүн ичинде карап, сотко берсе биздин чечимди 3 күн ичинде карап, бизди милдеттендирип коюшу мүмкүн. Сот. Ооба, ушундай негиз менен силердин отказ кылганыңар негизсиз каттагыла деп койсо, биз милдеттүү түрдө аны каттоого алабыз. Ошондой эле талапкерлердин шайлоо өнөктүгү маалында соттолгондугу болбошу жаанысы жоюлушу шарт. Эске салсак, буга чейин мурдагы депутат Акматбек Келдибеков президенттикке аттана турганын жар салган. Бирок кечээ жогорку сот билдирүү таратып, Келдибековдун соттолгондугу 8 ноябрда гана жоюла турганын түшүндүрүп берди. Муну менен ал бул шайлоого катыша албай калат экен. Ошол эле убакта ажолукка аттангандар арасында жогорку мамлекеттик кызматта отургандар ишин тапшыруусу керекпи деген суроо жаралууда. Мисалы, социал-демократтар премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин алып чыгууга белсенип жатканы маалым. Талапкердин статусуна ылайык келбеген мамлекеттик кызматты аткарбоосу керек. Аткарууну токтотуп тураш керек. Эгерде мамлекеттик кызматта ээлеп турган талапкерлер болсо, талапкер катары расмий катталгандан 5 күндүн ичинде ошол мамлекеттик кызматты аркалоону токтотуп туруш керек. Эгерде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары болгон болсо, алар өзүнүн полномочиясын, депутаттык полномочиясын токтотпой эле шайлоого барат. Талапкерлерди каттоо шайлоого 35 күн калганда жабылып, үгүт иштери башталат. Ага чейин аларды 2 жол менен жылдырууга мүмкүн. Саясий партиялар съезд өткөрүп, анда бирөөнү чыгарышат же жаран өзүн-өзү көрсөтө алат. Азырынча канча талапкер аттанат белгисиз. Бирок айрым серепчилер критерийлер либералдуу болгондуктан каалагандардын саны арбын эле болушу мүмкүн дешет. Депутат Исхак Масалиев да ушундай эле пикирде экен. Ал өзү 2000 жана 2011 жылдары ажолукка ат салышкан. Бирок экөөндө тең шайлоого чейин эле жарыштан четтеп калган. Мамлекеттик тил боюнча так ушул имаратта экзамен тапшырганбыз. Кызыктай болгон. Мага берилген суроолор боюнча 30-жылдагы заманча акындардын чыгармаларын айтып бериңиз деген да. Мен айтып берген, мен окуган эмес элем. Ошондуктан жооп бере албайм деген да. Жыйынтыгында мага мамлекеттик тилди билбейт деп баа берген болчу да. Мен сурагам да ошондо Сулайман Иманбаевичтен, мен кайсы тилде сизге жооп бердим, билбейм дегенимче, кыргыз тилде деп. Анда кантип мен билбейт экен. Демек ошол талап өз мезгилинде тескери болгон да. Эске салсак, 2011 жылы шайлоого талапкер катары 87 адам катышууга белсенип, бирок алардын 16сы гана бюллетенге кирген. Көпчүлүгүнүн тапшырган документтеринен мүчүлүштүктөр кетсе, айрымдары кыргыз тилинен экзамен тапшыра албай калышкан. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС. Президент өлкөдө энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Бүгүн Алмазбек Атамбаев улуттук энергетикалык холдингдин жетекчиси Айбек Калиевди кабыл алды. Анда мамлекет башчыга өлкөнүн алдыдагы жылуулук сезонго болгон даярдыгы, тармакка инвестиция тартуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Айбек Калиевдин айтымында Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо иштери дерлик аяктап калды, ал эми Токтогул ГЭС-ин реконструкциялоо жумуштары жүрүп жатат.
Кыргызстанда жардырууларды жасоого даярданып жүргөн согушкер колго түштү. УКМКнын кызматкерлери эл аралык террористтик уюмдун мүчөсүн кармады. Ал 2014-жылдан бери бул уюмдун катарында болуп, Сириядагы согушка активдүү катышып диверсиялык террористтик машыгуулардан өткөн. Бул адам террорчулардын башчыларынын тапшырмасы менен Кыргызстанга келип, көмүскө топторду түзүп, куралдуу жихад жасоого даярданып жүргөн. Ага карата кылмыш иши козголуп, тергөө абагына киргизилди. Жакында эле УКМКнын кызматкерлери өлкөдө эл көп жүргөн жерде өзүн өзү жардырууга камылып жүргөн дагы бир адамды кармаган. Депутаттардын быйылкы жылдагы кызматтык иш сапарларына 15 миллион сом сарпталат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкулов билдирди. Эл өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү бюджеттин акчасына эмес, чакырган тараптын эсебинен чет өлкөлөргө барып келишерин айтышат. Бирок командировкага барып өлкөгө пайдалуу эмне иш жасады деген суроо жаралбай койбойт. Көп учурда кызматтык иш сапарга кеткен атка минер депутаттардын ал жакта эмне менен алек болгону белгисиз бойдон калат. Муну ачыкка чыгаруу үчүн Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталууда. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Жогорку Кеңештин депутаттары жарым жыл ичинде мейманкана чыгымдары үчүн 3,5 миллион сомго жакын акча сарпташты. Бул каражат бюджеттен бөлүнгөн. Жергиликтүү сайттарга жарыяланган маалыматтарга ылайык, чет өлкөлүк командировка учурунда мейманканага эң көп акча июнь айынын башында коротулган. Бул айда депутаттар 1 миллион 148 миң сомду конок үйлөрүнө сарпташкан. Ал эми март айында эл өкүлдөрү иш сапарлары убагында мейманканага 1,5 миллион сом төгүшкөн. Депутаттар Кыргызстандын ичинде аймактарга барганда дагы конок үйлөр үчүн акчаны бюджеттен алышкан. Алсак июнь айында 1,5 миллион, апрель айында 240 миң сом сарпталган. Комитеттин чечими менен гана депутаттар жиберилет. Көпчүлүгү чет мамлекетке баягы чакырылган тарап төлөп берет чыгымдарынчы. Биз комитеттин чечимин гана аткарабыз. Комитетте чечим чыгарылат, эмнеге баратат, кандай иш менен баратат, ошонун чечимине жараша. Чечимде кээ бир чечимдер жол киресин барып келген чыгымдарын төлөш керек болот, ошолорду гана төлөп атабыз. Быйылкы жылы ошо командировкалык расходторго 15 миллион каралган. Жогорку Кеңештин жарым жыл ичинде кызматтык иш сапарларга короткон акчасы 3,5 миллион сомду түзсө, жылдын аягына чейин бул сумма 5 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Анткени мыйзамда командировка деген өзүнчө берене көрсөтүлүп, жылына 15 миллион сом бөлүнөт. Бирок депутаттардын басымдуу бөлүгү бюджеттин акчасына эмес, чакырган тараптын эсебинен чет өлкөлөргө барып келишерин айтышат. Ал эми мамлекеттин эсебинен кеткендер парламенттин ишин жакшыртууга же өлкөгө пайдалуу эмне иш жасады деген суроо жаралбай койбойт. Көпчүлүк учурда кызматтык иш сапарга кеткен атка минер депутаттардын ал жакта эмне менен алек болуп жүргөнү белгисиз бойдон калат. Мындан улам Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Эл өкүлдөрү кызматтык иш сапарлары боюнча отчетторун 7 күндүн ичинде парламенттин сайтына жарыялоого милдеттүү. Депутаттарыбыз Гонконгко барып келген убактар. Гонконгко биздин отношениябыз жок да. Ошондой жактарга учуп барып келет. Баягы илгери самолет айдатып кеткен убактар болгон, тигилер болгон, булар көп нерселердин мындай каралышы керек да. Ошол жагына кетип аткан расходторду сөзсүз түрдө кыскартыш керек. Ал баягы туура эмес мамлекеттерге барып аткандар. Жалпы жанагындай глобализация болуп, азыр бириккен уюмдарга барып аткан нерселердин баары бул керектүү нерселер да. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн жакшыртуу менен бирге чыгымдарын кыскартууга багытталган дагы бир мыйзам долбоору өткөн жумада парламент тарабынан колдоо тапкан жок. 2 жылдан бери Республика Ата журт фракциясы депутаттардын артыкчылыктарын жоюуну демилгелеп келишкен. Документке ылайык депутаттар жардамчы, айдоочу жана автоунаадан баш тартышы керек болчу. Бирок парламентарийлердин басымдуу бөлүгү жеңилдиктердин жоюлушуна каршы чыгып, мыйзам долбоорун колдобой коюшту. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Сентябрда Бишкектин миллионунчу тургуну төрөлөт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Расмий маалыматтарга караганда, бүгүнкү күнү Борбор калаада 300 миңге жакын адам каттоосуз жашайт. 150 миңдей киши жумушуна байланыштуу келип кетип турат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2013 жылы Бишкектин туруктуу жашоочуларынын саны 895 миңге жеткен. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.